Ажал менен алпурушуп аткан ак халатчандарга кайрымдуу инсандардан түрдүү колдоолор болууда. Дегеним, Рават айылынын эли үчүн чет жакта эмгектенген мекендештер тарабынан медициналык жабдуулар берилди. 2 кычкылтек концентратору, 2 пульсоксиметр, дүйнөгө кулачын жайган коронавирус илдетин алдын алуу максатында аймактык ФАПтарга тапшырылды. Негизи бул кычкылтек биздин эмеде жок эле. Бул негизи ковидке көбүрөөк жардам этет, андан сырткары башка дагы ооруларга дагы пайдасы көбүрөөк. Негизи эле бул аппарат бизде болгону жакшы. Эми элибизди коргош үчүн дагы негизи эле бизде азыркы учурда жок. Эми ушундай бойдон эле калса деп ойлойм. Айылда калктын саны 2650-нү түзөт. Жергиликтүү тургундардын саламаттыгы үчүн 2 фельдшердик акушердик пункту бар. Жогоруда аталган аппараттар 2 пунктка бирден бөлүнүп берилди. Айылдаштарынын дени сак өмүр сүрүүсүнө салым кошкон беришен кол ээлерине жергиликтүүлөр ыраазы. Биздин мекенчил акаларыбыз ушул Москва шаарында, Россия мамлекетинде, анан Бишкек шаарында, дагы башка чет мамлекетте, Корея, Германия, Америкада жүргөн укаларыбыз жөн эле четте карап турбастан ошолор ушундай жардам бергениге, ушундай патриот балдар биздин Раваттан чыкканыга биз аябай сыймыктанып, ошолор үчүн аларга толкундануу менен ыраазычылык, башыбызды ийип ыраазычылык билдиребиз. Биздин атуулдарыбыздан чыган балдарыбыздын демилгеси менен ушинтип аппараттап келип коюп берип атасыздар, элдин керегиге жарасын деп. Ушундай пандемиянын учурунда биргеликте ушундай иш алып барганыбыз жакшы, өтө жакшы болду деп ойлойм да. Биз өтө ыраазыбыз. Ушунчалык эл бизди колдоп, ишке бир дем күч бергениге рахмат дейм да. 761 кожолук жашаган Рават айылында COVID-19 катталган эмес. Ошентсе да айыл тургундарын сактыкка чакырып, жергиликтүү бийлик байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аймакта ооруну алдын алуу жана анын жайылып кетүүсүнө бөгөт коюу үчүн демилгелүү жарандарда колдоо көрсөтүп келишет. Назгүл Абдрахманова, Эрнист Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.